Арбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздердин каналдан көргөндө абдан кубанычтамын. Менин атым Искендер Шашиев, мен экономист, саясаттануучумун, кесипкөй. Албетте атайын ушул нерселерди окугам. Ошон үчүн айткан нерселеримди текшерем жана эгерде сиздерде кошумча маалымат болсо, комментарийлерден ар бир берген кабарыма же талдоомо албетте абдан сонун болот. Бири-бирибизди байытабыз да маалыматтар боюнча. Ошол анан бир көрүүчүм менден суранды эле, ушул Буркина Фасо боюнча кичине маалыматты бербейсизби Искендер мырза дейт. Буркина Фасо жөнүндө кичине маалымат анда алмашалы да. Бул деген аякта негизи мындай чоң деле кабар болгон жок. Кичине анча-мынча кабарлар бар, кызыктуу геосаясий, бирок мындай чоң деле мындай бирдемке болуп кете калды деп айтууга кыйын. Бирок жалпысынан сүрөттөй эле эмне болгон Буркина Фасодо. Негизи ушу абал татаал деп эсептелинет. Биякта Ибрагим Трауре бийликке келген, ал диктатор, ал аскер хунтасы деп аталат бул нерсеси. Ошо капитан Ибрагим Трауре 22-жылдан бери ошо төңкөрүштүн аркасынан келип калды бийликке. Албетте бул жерден ошо жихад козголоңу болуп атат. Тынбас ушул туаректердин козголоңу. Аль-Каида менен же болбосо ИСИС, Даиш менен аябай мындай жакын мындай байланышы бар кыймыл ал нерсеси. Сахелде, Сахелде же болбосо ISIS Сахел деп коюшат кээ бир учурларда аларды. Албетте 2016-2017 жыл башталган ушул коголаң. 19-жылы аябай катуу күчөп кеткен коголаң. Албетте алтындын баасы өсөрү менен миңдеген адамдар кайтыш болуп кеткен. 2 миллиондон ашык баягы качкын болуп кеткен. Жана 10% калкы мөңкү күнү ошо кыймылдаган качкынга барган деп эсептелинет. Бул дүйнө жүзүндөгү чоң бир эң көрсөткүчтөрдүн бири деп эсептелинет. Албетте гуманитардык кризис да уланып атат. 25-жылы өкмөт ошо кичине коопсуздукту ордуна салдык, баары жакшы деп айта башташты эле. 26-жылы ошо кичине тамак аш боюнча маселени чечип атабыз, ачкачылыкты азайттык деп айтышты өкмөт Траоренин астында. 26-жылы биз деген ошол ирригация жасайбыз дейт. Суу деңиздерден баягы мындай акырындап алып, баягы аны мындай иче турган же сугара турган кылып туруп, сугат кылып туруп, анан биз ошо суу маселесин чечебиз дейт жана ошо негизи сугат маселесин чечебиз дейт да дыйканчылыкка. Чоң ушу мега проекттер болуп атат аларда. Албетте баягы Ливиядагыдай суу астынан жерди казып алабыз дейт, ушундай нерселер болуп атат. Бирок хунта же болбосо Траоренин ошо бийлиги адам баягы жогорку жаза, өлүм жазасын алар кайра киргизишти мыйзам түрүндө. Жана ошо Мали менен Нигер менен ошо эки мамлекет менен алар ЭКОВАС менен ошол альянсты түзүштү. Альянстын аталышы ошол Сахел мамлекеттеринин бирикмеси деп аталат, же альянс деп аталат. АЭС же AES деп. Ошо аскер күчтөрү, банктары бирикти ушул чогулушта, ушул биригүүдө. Жана массалык маалымат каражаттары да бирикти деп эсептесе болот. Албетте булар деген азырынча ошо туарек козголоочуларды жөнгө келтирели деп атышат. Туаректерди акырындап баягы жеңишибиз керек, буларды жөнгө салышыбыз керек, жихад кыймылын токтотушубуз керек деп атышат. Албетте Франция ал жерде көп учурда бүт үстөмдүк кылып турган, 400дөн ашык спецназ отурган Францияныкы. Анын баарын Трауре кубалады. Неоколониалдык иш кылып атасыңар, террористтерди колдоп атасыңар деп хунта аларды аскерин чыгарууга мажбурлады. Ошол жанвар айында, ошол 3 айында 2023-жылы хунта баарын ошо 400 француз спецназдарын өлкөдөн чыгарганга мажбурлап, ошого жетишти. Француздар чыгарышты. Жана алардын ордуна кээ байкоочулар айтып атат, Вагнердин түзүмдөрү келди. Жана Вагнер түзүмдөрү ошо аскерлерге расмий ошо Буркина Фасого жардам берип атышат дейт. Кызыктуу ошо операция Баркхан деп аталыптыр 2014-2023 жылы. Ошо менен бул Франциянын операциясы болгон, атайын аскер операциясы, ушу Буркина Фасодон. Ушул менен бүттү да 23 жылы. Кээ бир учурларда Франциянын атайын кызматкерлерин кармап атышты, баягы DGCA деген ошо 23 жылы атайын агенттерин кармап алыштык деп ошо Трауре айткан болчу.
Африкалык корпус Вагнердикке кирди жана ошол бүгүнкү күнү кызмат өтөп жатат деп айтылып жатат. Жакында эле ошо бир видеоролигимде айттым эле, Маллиден ушул тал Буркина Фасолук баягы Вагнер түзүмдөрү ошол кырылган болчу. Аларды дал ошол баягы Даиш күчтөрү жана Азават кырган болчу. Азават күчтөрү. Азават болсо Даишке каршы согуш жүрөт. Бирок кандайдыр аябай кызыктуу, Африкада кээ бир үч тарап тең кагылышып кетишет экен да, ушундай катуу. Анан аякта кээ бир учурда франциялык ушул легион катышкан болчу. Анын ичинде бир 30дай кыргыз кызмат өтөгөн ошол кездери, ошол тарыхтын ичинде да, легиондун ичинде. Анан албетте бирок Буркина Фасодо аябай аз болду ушул легион. Негизи бүгүнкү күнү мындай Буркина Фасодон чыгып кетти деп эсептелинет. Анан албетте эгерде жаңы нерселерди алсак, бул жерден жихадисттер боюнча маалымат азырынча жок. Азырынча тынч Сахелде Тин Аковто ошо түндүгүндө 4 киши SCP-никен ошо өлдү деп атышат. 4 боевик SCP-нике атылды. Алардын сот унаасы мындай жардырылды. Анын баягы мотоциклдери, ошо мотороллерлери кармалды жана ушундай алар алып бараткан ок-дары нерселери ушуну кармалган деп айтып жатышат. Анан албетте бул деген 23-24 ушул 3 айынын ушул январынын күндөрү болгон жакын эле арада. Ушундай сыяктуу нерселер болуп жатат да кез менен. Бирок мындай чоң масштабтуу согуштар азырынча жок. Анан албетте эмнеге ошондой нерсе болуп кетти да. 2022-жылы ошо Буркина Фасонун президенти бар болчу, Поль Андри Сандаго Дамиба деген. Аны албетте Буркина Фасодон ошо экстрадиция кылышты жакын эле 20-чы ошо 3 айынын 20-сында, 20-январда. Аны Траорени өлтүргөнгө аракет кылды, коррупция кылды, акчаны баягы жууду деп айтып атышат. 4 күн өтүп кетти, 4-5 күн өтүп кетти ушул жаңылыкка. Анан албетте бүгүнкү күнү Траоренин албетте режимин чоң ушундай сыноого алып атышат. Албетте 4 жылдан бери иштеп жатат дейт, инфраструктураны өнүктүрө элек дейт. Эми чекте ошол жакпай атат элге. Көп ушуну критиктерине жакпай атат. Анан албетте баары ошо Либерия мисалы үчүн $900 миллион сураган. Анткени ошо Буркина Фасо канал АКШдан сураган да, канал казып туруп ошо Буркина Фасону деңиз менен байланыштырып салалы деген. Анткени Буркина Фасо кыргыз мамлекетибизге окшош эле бүт тегерегинен ушундай капталган да, жалаң мамлекеттер менен, кургакчылык менен капталган. Ошосу албетте баягы чоң өнүгүүгө маселе жаратып атабы деген сөздөр да болгон да. Анан албетте жалпысынан алганда мындай азырынча тынч эле Буркина Фасо. Бирок аяктагы ошо эмне деген жихадист топтор, эмне деген туаректер деп сурасак, негизи Из Сахелде, же болбосо Из Сахель деп аталган, бул деген Даиштин бир бөлүгү, ушундай филиалы десе болот мындай. Ал деген ошо түндүк жана чыгыш райондордо, Сахелде, Мали мамлекетинде, Нигер, Либико, Гурма дегендерде ошо жерден иштешет. Алар салафилер. Бир кездерде ошол салафиттерди, аяка ошол салафит дааватчыларды Сауд Аравиясы жиберген. Баса бир белгилеп кетишим керек. Азыркы Сауд Аравиясынын королу же болбосо шейхи башка ошо мурунку вахабиттерди тарбиялаган жана бүт дүйнө жүзү боюнча ушундай баягы ар кандай битир таратып, акча таратып, ушундай мечиттерден тамак жедирип, ошо салафи билимине келтирилген ошо шейхтер бар болчу. Сауд Аравия борбор болчу. Дал Сауд Аравия ошол нерсени баштаган болчу дүйнө жүзү боюнча. Дал ошону түрмөгө отургузган. Анан жакынкы арада эң мындай көп салафи иштерин жасаган адамы кайтыш болуп кетти да. Кандай жол менен өлтүрүлдү, же эмне болду, чыгса ушундай нерсе болду. Анан ушуну айтыш керек. Азыркы мисалы үчүн ошо Сауд Аравиясынын башчысы шейхи бул салафисттерди жандандырууга, аларды жаратууга жана таратууга аябай каршы көз карашта болчу. Жана эмчекте ачык түрдө айтып атат, мен эмчекке каршымын дейт, аны жол бербейм дейт да. Бирок кантсе да бир кездерде алардын баягы сепкен үрөндөрү өстү. Бизде да Кыргызстанга келип Сауд Аравиянын салафилери келип бир топ эле мындай даават өтүп окуп кеткен. Мечиттерден акысыз тамак таратып, ушундай баягы дал ошол мисалы үчүн сухурларды таратып, ушундай палоо жасатып, ушундай көп нерсени жасап кетишкен. Алар ушундай идеяларды, якын ыңкар сыяктуу идеяларды таратып, анан албетте бул нерсе бизде көзөмөлдө деп ишенем. Анткени дал ошол Сахель тарабында 3-4 мамлекеттин ичинде, Нигерде Боко Харам деген кыймылды түзгөнгө алып келди, жана ошол Даиш
Сахелге түзгөнгө алып келди. Анан алар деген ошо салафит джихадист кыймылдар деп эсептелинет. Алар деген ошо Куранды түзмө түз окуш керек. Куранда жихад жөнүндө айтылган, ошол жихадты жасаш керек деп туруп талдашат экен. Эми билесиңер, Куранды жакшы билген ошо аалымдар, эгерде сиздер ушул эфирди угуп калсаңар, комментарийге жазгыла. Чын эле ошондой жок, албетте ошондой эмес, бирок мындай динди бир аз туура эмес кабыл алгандар да бир топ экен да. Анан ошондой алар туура эмес талдап туруп, биз деген дайыма ушун согушуп жүрүшүбүз керек экен, биз деген ошо Курандын түз бийлигин орноштурушубуз керек экен деп алар иш баленин баарын башташкан да. Анан албетте алар ошо туаректин бир ошо кандайдыр бир уурусу туарек элинин ушундай козголоң кылып басып алып жерди зекет жыйнап согушту ушундай каржылап анан алтын кендерди басып алыптыр. Буркина Фасодо бир топ алтын кен бар экен да. Анан албетте шарият киргизип, эми өзүнүн өзгөчө шариятында бир аз баягы мусулманчылык жалпы шариаттын айырмаланбай аны так баягы айтыш үчүн мындай иш кагаздарын көрүш керек экен, бирок ошол шариятты орнотуп анан JNIM деген Жамаат Наср аль Ислам валь Муслим деген ошол кыймылды түзүшүптүр. Бул деген негизи которулганда жамаат бул деген топ, исламды жана мусулмандар колдоочу топ деп ошо которулат. Жана бул эң чоң мындай кыймыл туаректердики Малиде. Аякта 5000ден 6000ден ашык аскерлер бар. 2025-жылдын ушуна баалоолору аскер байкоочулардын айтуусу боюнча 2-мартта 2017-жылы түзүлгөн. Ошол Мали мамлекетинде түзүлгөн. Ияд Аг-Гали түзгөн аны. Туарек Ифокхас деген ушунун уурунун туареги. Туарек деген эл бар ошо Малиде, Мароккодо, Түндүк Африкада көп жерде жашайт да, берберлердин мындай тукумдары десе болот. Ал коалициялар жасап бир нече туарек ушундай түзүмдөрдүн. Анан Ансар Дине жолсо Аг-Гали өзү баш кылган. Анан Катиба Массина деген Фулан лидерин Амадоу Куфаны ошо чакырган, ал да түзгөн ушундай кыймылды. Ал-Мурабитун деген ушундай кыймылдар түзүшүптүр. Анан Сахаранын Аким Аль-Каида жолсо Исламик Магриб деген кыймылдарды түзүшүптүр. Ушулар баары биригип анан ошо Сахелден өзүнүн иш аракеттерин алып барышат да, ушундай балдар десек болот да. Анан дагы ошо алардын ошо тамыры мындай туаректик козголоңдорго барып туруп такалат 2012-жылкы. Жана Малиде ошо Муаммар Каддафини жок кылгандан кийин 2011-жылы аябай Муаммар Каддафинин аябай тынбай куралдар топтогон Ливияда. Ошол курал сатыла баштайт жана таратыла баштайт элдердин арасына. Ошол таратылган куралдын эсебинен булар анан күчтөнөт да, туаректер. Анан албетте ошо кезде 2000-жылы Аким деген ушундай кыймыл иштеп жатып, даават кылып атып, ошол салафизм боюнча. Анан ошо Даиштин дагы ушундай өкүлчүлүгү болуп калышат. Өкүлчүлүк болуп калганда ошо Ак-Гали Даишке жана Аль-Каидага ушундай башын ийип, баягы аларга өзүнүн мындай колун берет да, бийлигиңерди тааныйм деп айтат. Ама негизи ушул Айман аз-Завахириге ушундай өзүнүн антын айтат. Антын айткандан кийин анан ушундай центры жок бөлүштүрүлгөн структура түзүлөт. Ошо негизи террористтик структуралар ушундай түзүлөт. Акта бөлүктөр бар, алардын ар бир бөлүгүнүн өзүнүн бийлиги бар. Ушундай түзүлүп туруп, зекет жыйнай башташат жергиликтүү калктан. Капырлар дегендерди кыра башташат. Анан Бенеге, Того деген мамлекеттерде ошо капырмын деп эсептеген өзүнүн мурунку динин карманган ушундай жапай адамдарга, жапай деп өзүлөрү эсептелген адамдарга, баягы африкалык элдерге кол сала башташат да. Анан ушул Greater Sahara деген да кыймылды башташат. Ошол ИГИЛдин филиалы 2000-3000 киши бар. 2015-жылы болгон. Аль-Мурабитун деген лидери Абдан Абу Валид Аль-Шахрави. Анан бул деген Сахаранын ушундай арабы жана ИГИЛге кошулган. Анан 2016-жылы кайра ошол кыймылдын башчысы болуп эсептелинген. Ал Сахрави өлгөндөн кийин француziялык дрон менен өлтүрүлгөн 2021-жылы. Либр Абу Аль-Бара Аль-Шахрави деген болду. Шайланды, дайындалды. Анан алардын арасында кандай уруулар бар? Ушул Сахараныкы фуландар бар, арабтар, туаректер, Одалан, Сено, Буркина Фасодо иштешет булар.
Анан албетте массалык ушундай жөнөкөй жарандарды өлтүргөнү менен белгилүү ушулар. Ошо Оудан Сена Буркина Фасодо ушундай бир нече адамды кырышкан, көбүнчө ушу капыр деп эсептелингендерди. Анан мусулманчылыкка африкалык элдерди, мурунку баягы байыркы элдерди алып келгенге аракет кылышкан. Анан негизи ушу эң көп акчасы кайдан түшөт булардыкы? Зекеттен түшөт. Анан ошо аткезчиликтен түшөт, Буркина Фасонун алтынын саткандан түшөт да. Анткени булар аябай артезаналдык деп койчу, ошондой алтынды жууп эле, казып алып эле, баягы жууп өзгөчө эле кичинекей баягы ушундай иштетүүчү фабрикаларды түзүп алып, булар деген топтошот алтынды. Анан Европага ошо түштүк Африка же түштүк Америка аркылуу, ошол Сахель аркылуу ошо алтынды сатып, кайра куралды сатып алат да. Ошо Европадан башка мамлекеттерден кайсы жерде бир согуш болуп кетсе, ошол жерден сатып алып жөнөтө берет. Анан мурун ушундай барымтага алып элдерди, байларды, аларды баягы туугандарына чоң акчага саткан, ушундай нерсе болгон. Анан Фулан Печул деген ошо элдерди мындай аскерликке чакырышкан, рекрутинг кылган да, мындай айтканда келгиле, кызмат өтөгүлө, ошол деп туруп ушундай жаш балдарды көбүнчө баягы мындай ачкачылыктан же болбосо этникалык кагылыштардан калып калган ушундай адамдарды, жетимдерди алып алышат алар. Ушуна армияга киргизишет да. Ушинтип иштешет алар. Анан албетте Аль-Каида, мисалы үчүн ушул башкы Даиштен, Сахелден алар мындай бөлүнүштүрүлүп иштегендиктен Аль-Каида жеңилгенден кийин ушул Сирияда баары ошол Даиш Хорасан жана Даиш из Сахель сакталды жана азыркыга чейин ар кандай иш аракеттер жасап жатат. Алардын максаты ушул ислам мамлекетин түзүү, түзмө-түз шариятты киргизүү ушул бүт Африка өлкөлөрүндө, жана ошол ваххабит салафиттик андай исламды таратуу, ушул да негизи маселеси булардыкы. Анан албетте бул деген кээ учурда Даиш жана JNIM деген, JNIM деген ошо Аль-Каиданын кыймылы Даиш менен кээ учурда макулдукка келбей, келишпестик болуп кетип согушушат. Анан ошол согуштар аябай мындай чоң кандуу нерселер болушат. Кызыктай да, эки тең ушундай эле жихадисттер, бирок экөө мындай баягы алтын талашып, бийлик талашып кез менен ушуну согушуп кетишет аябай катуу. Ушул нерселер болуп атат. Миллиондогондор качып атат чек аралардан, ушундай кез менен миллиондогон адам өлүп атат. Буркина Фасонун эмнеси кызыктар да ошо жихадисттерге жана ошо башка француздарга жана азыр Вагнерге? Буякта алтын аябай көп. Алтын бул эң башкы ресурс деп эсептелинет Буркина Фасонуку. Аякта 4-нчү орунда Африкада, ушул Ганадан кийин, ЮАРдан кийин жана Малиден кийин да. Жана 23-жылы, мисалы үчүн 2023-жылы 57 тонна жылына табылган, 25-жылы 55,7 тонна табылат дейт ошол алтын. Анан 4%га өстү дейт, анткени шахталарды кайра иштетишти. Жаңы бийлик, ошол Траоренин бийлиги шахталарга көп акчаны киргизди дейт. Анан Эссакани деген бар, 400,000 унция чыгарат дейт жыл сайын, тройский унция. Бир тройский унция бүгүн азыркы акыркы жолу карасам, ошол $4,900 болуп кетти да. Анан ошол $4,900 $400,000ге көбөйткүлө, анан билесиңер кандай байлыгы бар экен ушул Буркина Фасонуку. Анан Сан-Брадо, Йога дегендер дагы бар, ушундай алтын чыккан жерлер. Аяктан мындай казып алышат да, мындай жууп алышат. Анан 15% ички дүң продукциясынын ушу көлөмүн алтын түзөт. Анан албетте ошол Траоренин күчтөрү ошо 5 алтын кендерди басып алышты жана ушундай улутташтырып алышты. Албетте франциялыктардан алып алышты, кээ учурларда ошо британдыктардан алып алышты. Жаңы Тоо кодексин киргизишти жана ошол албетте дагы эле жихадисттердин колунда бир топ алтын кендер бар. Ошол эле алтын кендердин алтыны аркылуу согуштар, ошол жихадисттик кыймылдар каржыланып жатат деп эсептелинет да. Марганец, цинк бар Буркина Фасодо, известняк бар, алмаздар бар, мисалы бир топ эле ошо пахта өстүрүшөт, мисалы үчүн ванадий бар, никель бар, бокситтер бар. Ошондой алмаздар кездешет, эми баягы ЮАРдыкындай эмес, бирок кичинекей мындай көлөмдө. Анан коргошун бар, күмүш бар да аякта. Анан мисалы үчүн ошол пахтаны 292,000 тонна өстүрүшөт 24-25 жылы. Анан эмнени дагы өстүрүшөт? Сорго деген баягы данды өстүрүшөт. Ошондой эле мисалы үчүн Проссо
өстүрүшөт, мал багышат, мал чарбачылык өнүккөн, кукуруза өстүрүшөт. Анан аябай мында жери сонунда 6 жолу 7 жолу жылына аяктан ушундай кандай түшүм алса болот эгерде жакшы иштетсе. Суу эле жетишпейт. Анакта бирок бул өлкө бай да, бир топ эле тез эле арада Европанын өнүккөн өлкөлөрүнүн катарына кирип кетмек же Дубай менен мындай атаандашмак. Бирок аяктан ушундай согуш, жихадисттик кыймылдар, туарегтердин баш ийбегендиги, коррупция, ушул бүт нерселер аябай жардам бербей, тескерисинче баягы өлтүрүп атат ушул мамлекетти, жакыр кылып атат. Анан туарегтер негизи кызыктай бул калк, өзүлөрү баягы аялдары башкы ролду ойнойт, аялдар бетин жаппайт, жана аялдар боюнча фамилиясы өтөт, еврейлердикиндей. Андан сырткары аял дагы мураскер болот негизи байлыктын баарына ошол үй бүлөдө. Эркектер дайыма бетин жаап жүрүш керек. Тескерисинче туарегтерде эркектер паранжа кийет да, бирок ошо менен бирге баары бир эркектер баарын башкарат коомду. Албетте исламга каршылык келбейт да ошол туарегтердин жалпы салттары. Ошо менен анан булар ушундай иштеп жатышат да, баягы бир четинен жапай аткезчилик менен алтын иштетип, бир четинен ушул кебискес менен ошо жихад уюштура коюп, согуша коюп, ушинтип жашап жатышат да. Анан алардын лидерлерин ошол туарегтерде аменакал дейт. Анан көбүнчө ошол бийлик, саясий бийлик баары бир эркектерде, туарегтерде. Анан туарегтердин баары жихадист болуп кеткен жок. Албетте туарегтердин арасында ошо Траорени колдогондор да бар. Ошол мисалы үчүн Европада өнүгөбүз, демократия орнотобуз деген кыймыл бар. Бул деген Малиде мисалы үчүн Азават ошо көз карандысыздык үчүн кыймыл деген бар. Алар туарегтер, бирок алар мындай жөнөкөй светтик мамлекет орнотконду каалашат, демократиялык. Мына бизде мисалы үчүн азыр Кыргызстанда светтик демократиялык мамлекет да, ошондой сыяктуу. Анан бир эле уурусу ушул ИФО газ жана фуландарга ушул нерсе кирип кетти, жихадизм кирип кетти. Башкаларга кирген жок мынчалык. Анан албетте туарегтердин ошол университеттер жок, мектептер аз. Анан көбүнчө ошол билим берүүнүн аздыгынан ушундай болуп атабы деп эсептейм да. Анан негизи эгер келечегин карасак, Буркина Фасонун дүйнөлүк банк 4,5% өсөт дейт. Эгерде алардын ички дүн продукциясын карасак, $900 дейт ошо киши башына. Бизде мисалы үчүн дүйнөлүк банк ошо 26-жылы бир 2400-2600 деп атат да, доллар киши башына. Биз 2 эсе көбүрөөкпүз, 2 эседен ашыгыраак. Анан албетте ошо бүгүнкү күнү Буркина Фасо өтө тез байып кетчү мамлекет. Ошо бир гана биометрикалык паспорт жакында кирди, ошо 25-жылы. Анан жалпы ошо капиталы бүгүнкү күнү алардын өнүктүрүү банкы түзүлдү, ошо Сахель банкы. Акта $500 миллиард болот дейт. Кошумча өзүлөрүнүн 5000 кишилик ушундай аскерлер түздү. Сахель мамлекеттер Мали менен Нигер менен кошо Буркина Фасо АСТВ дегенди жалпы массалык маалымат каражаттарын түзүштү. Ошо Траоре бүгүнкү күнү ошо мен бүт баарын кылам деп атат. Ага айтып жатат 4 жылдан бери президентсиң, эчтеке кыла элексиң деп сын айтып жатат. Ал айтып атат 4 жыл мага аз, жеткен жок деп атат. Анан ошо дагы эле жихадисттер аябай катуу каршы чыгып атышат, ушундайынан айтканда. Эгерде карасак, ошо Буркина Фасодо бүгүн ошо канча калкы бар десек, бул жерде элестеткиле 24 миллион киши да, 24,1 миллион киши жашайт Буркина Фасодо. Анан албетте World Metro жана Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча анын эң чоң ушундай улуттары Мосси дейт. Бул деген Африканын нак улуту. Мосси 52% деп эсептелинет. Анан бул деген жалпы мамлекет түзүүчү калк, Кыргызстандын кыргыздарыбы ошо Буркина Фасодо Мосси. Бирок Кыргызстанда бизде бир 70-80% болсок, 90%га чейин жетсек, аларда ошол 52% эле да Мосси. Андан кийин Фульбе, Фуландар болот, ал 8% дейт. Гурма деген бар 7% эле, Бобо деген эле бар 4,9 эле, жана ошо башкы Гуруни, Сефуно, Лоби, Бисса деген кичинекей ошо элдер бар, баягы жапай Африкада элдери. Анан ошо көбүнчө туарегтер дагы ошо чет элден чек аранын жанында ошо Мали тарабында туарегтер бар да. Анан ошол эң чоң жихадисттик топтор так ошол туарегтер болуп атат. Анан Гур Вольтатик деген ушундай сөз тили бар экен өзүнүн. Анан дагы көпчүлүгү ошо экинчи тили Манде деп аталат. Анан алар аралаш негизи. Эгерде карасак 63%, 63,8, 64% калкы мусулман.
Ал эми христиандыктар 20%, анын арасында протестанттар бар, евангелисттер да бар, ошол 26%дай, ошол 20%дын ичинде. Анан албетте мындай буйруку байыркы ташка, тоого, сууга ишенгендер, баягы шамандар 9%, да. Анын эң негизги ушул жихадисттер согушкан элдер дал ошол шамандар, да, аларга каршы согушат. Анан албетте христиандарга да мындай кол салышат кээ бир учурларда. Анан бүгүнкү күнү ошо түшүнүшүбүз керек. Бүгүнкү күнү Буркина Фасо кичине мындай тынчыды, өнүгүү жолуна түштү деп айтсак болот. Бирок ким билет, аябай бай мамлекет болуп кетиши ыктымал. Эгер акчасын туура пайдаланса, байып эле кетет. Африка өзү ушундай кандайдыр бакытсыз мамлекет болду. Мен ойлойм, бул көбүнчө жаңы билим жоктук, билим билбегендик, университеттердин аздыгы, мектептердин аздыгы. Нигерияда мисалы үчүн мектептерди салса, Бириккен Улуттар уюму аларды Боко Харам кыймылы кырып кетип атат кыздарды, ушундай баягы мектептерди өрттөп. Ушундай Боко Харам дагы өзү дагы ушундай жихадисттердин тобу да. Ошол туугандар, кандай дейсиңер, кандай ойдосуңар? Жихадист кыймылына кандай карайсыңар? Буркина Фасо боюнча билдиңер беле? Билсеңер, мен айтпаган нерсе, кызыктуу нерсе алса комментарийге жазып койгула. Ошо эмки видеолордон көрүшкөнчө.